Соңку вакытта Кыргызстанда ар кандай кылмыш иштерине катышып, жанын кыйган өспүрүмдөр көбөйө баштады. Балдар менен иштешкен серепчилер өспүрүмдөрдүн кылмышка аралашуусуна интернет оюндары да себепкер дешет. Чындыгында эле интернет оюндары балдардын өлүмүнө өз таасирин берип коюшу мүмкүнбү? Мына ушул суроолор камтылган педагог көрсөтүүсү кайрадан эфирде. Саламатсыздарбы? Анын алып баруучусу мен Сейит Амираев. Жогоруда маалым болгондой, бүгүнкү чыгарылышыбызда интернет оюндары кооптуубу деген теманын алкагында маектешебиз. Дал мына ушул теманын алкагында маектеш үчүн студиябызга атайын конокторду чакырганбыз. Анда көрсөтүүбүздүн башында студиянын кадырлуу конокторун мен сиздерге тааныштырып өтсөм. Абдыкалык Акжолов Ош шаардык билим берүү башкармалыгынын баш кадиси жана ошондой эле Гүлнара Оңкошова Ак жүрөк кризистик борборунун психологу жана ошондой эле Нургул Исакова Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын жаш өспүрүмдөр инспекциясынын ага тескөөчүсү. Саламатсыздарбы? Студиябызга кош келипсиздер. Эң алгачкы эле суроо Нургул айым сизге болсун. 2016-жылдын статистикасында канча бала Ош шаарынан өз жанын кыйган жана ошондой эле 2017-жылы абал кандай? 2016-жылдын отчетуна караганда статистика боюнча 2 суицид бизде шаарыбызда катталган. 2017-жылга бизге суицид катталган эмес. Жакшы. Эгерде маалыматыңыз болсо, бүгүнкү күндө Кыргызстан боюнча абал кандай? Ошол жөнүндө дагы маалымат берсеңиз болот. Кыргызстан боюнча эми абалды толук мен айта албайм, себеби 10дон ашык деп биз азыр маалымат алып атабыз. Азыркы күндө ушул суицид фактылары катталып атат. Ошол. Жакшы. Жыл башында эле мына ушундай 10дон ашык өспүрүм балдардын өлүмү катталды деп маалымат булактарынан дагы бүгүнкү күндө байма-бай берип жатат десем болот да. Буга эмне себеп деп билесиз, Абдыкалык мырза? Менин жеке баардыгыбыз бул ушул коомдо болуп аткан бүт жаман жоруктуусундар. Анан кайсы бир деңгээлде ошол интернет оюндар да таасир этип атат деген ойдомун да. Анткени бала көргөнүн жасайт да. Ошон үчүн как педагог айтат элем, ошол биз жалпы мугалимдер, педагогдор, деги эле коомдун өкүлдөрү, ата-энелер ошо баланын бош койбостон ошо неменен шүгүрлөнүп атканына көңүл бурушубуз керек деп ойлойм да. Эгер көзөмөл болбосо, жанагындай жаман жоруктарга түшүп кетип атпайбы балдар. Гүлнара айым, сиз эмне дейт элеңиз? Эми бизде баягы дүйнөлүк статистика деген бар. Өзү дүйнөлүк статистика боюнча балдардын суицидке барышында биринчиден бул үй бүлөдөгү баягы ата-эненин ортосундагы уруш талаш биринчи орунда турат. Андан кийин экинчи орунда мектеп. Мектептеги балдардын, кыздардын арасындагы бири-бири менен пикир келишпестик. Андан кийин үчүнчү орунда болсо баягы бөлүшүлбөгөн сүйүү деп коебуз. Балдар өспүрүм куракта ошо бойго жетишип, кыздардын, балдардын ортосунда бир жылуулук сезим пайда боло баштайт. Мына ошол мезгилде баягы бөлүшүлбөй, сүйүүнү туура бөлүшө албай, мына ошондон болот. Андан кийинки ошол биз азыр айтып атабыз, ошо интернет ар түрдүү сайттарга киришип, балдар ошо сайттардан ар түрдүү оюндарды көрүшүп, ошолда кандайдыр бир деңгээлде балдардын суицидке барышына өзүнүн таасирин тийгизип атат да. Жакшы, жогоруда биздин конокторубуз жооп берди. Сиз кандай ойлойт элеңиздер? Анализ жүргүзүп көрдүңүздөрбү? Чындыгында эле ошондой экен? Эми азыр анализ жүргүзүп көргөнүбүздө ооба эжеке айткандай көбүнчө ошол ата-энелер урушуп кетип, бала кароосуз калган балдар көп, ошол статистика боюнча суицидке баргандар көп. Себеби ата-эненин мындайча айтканда вниманиясы жок да, балагачы көңүл жок. Баланы жакшы көңүл буруп карап, бала менен сүйлөшкөн болбогондугуна байланыштуу бала өзүнө мындай эме болуп, ким менен бөлүшүүсүн билбей, ошол көбүнчө ушул суицидке барып атышат да. Чындыгында мындай терс көрүнүштөр байма-бай болуп жаткандыгы бул өкүнүчтүү. Чындыгында көбүн эсе серепчилер, адистер интернетти күнөөлөп келет да. Сиздер кошуласыздарбы ошол нерсеге? Мен айтсам, мына азыр баардык балдарда баягындай мобилдик телефондор бар. Болгондо да жана кымбат баалуу телефондорду алып алышкан. Мектеп окуучулары. Алар эми түздөн-түз ошо интернетке, сайттарга кирип атпайбы? Ал жерде туура нерсе болобу, туура эмес нерсе болобу, жакшы нерсеби, жаман нерсеби? Анын таасирине бала кызыкпай, ошону менен кызыгып, ошол жака сүңгүп кирип кетип атат да. Ошон үчүн биз айтат элек да, биз мектепти контролдойбуз албетте. Сабак учурунда жанагындай мобилдик телефондорду пайдаланганга уруксат бербейбиз. Бирок ошол эле мезгилде сабактан кийин ата-эненин колуна барганда, үйдө бала ээн жүргөн жерлерде каалаган нерсесин жасап атат да. Ошон үчүн жана жогоруда айтып атпаймынбы? Көзөмөл жана көзөмөл болуш керек.
Жакшы, Гүлнар айым бул жөнүндө. Бул жерде мындай болуп атат да, баягы балдарды тарбиялоодо, балдарга билим берүүдө бул ата энелер көбүрөөк көңүл буруп, ошо балдарга көбүрөөк контроль жүргүзүш керек да. Себеби бала үйдөн эмнени көрсө, ошону алат. Бала кандай тарбия алса, ошону менен баягы биздин коомго кошулат да. Биринчи орунда мен ойлойм ошо үй бүлө деп. Ошондуктан ата энелердин балдарга болгон жоопкерчилигин жогорулатуу маселесин азыркы убакта биз көтөрүшүбүз керек болуп атат. Себеби ата энелер көп эле балдарын карабай атат да. Эми көпчүлүгү баягы балдарды мүмкүн болушунча баягы материалдык жактан камсыздаганга аракет кылышат дагы. Анан баланын баягы ички дүйнөсү, руханий байлыгы, баланын психологиялык жактан өсүп өнүгүшү мына ошол экинчи планда калып кетип атат да. Ошондуктан мен ойлойт элем, азыркы учурда бул бүгүнкү күндүн аябай бир чоң көйгөйлүү проблемасы болуп турат, ата энелердин жоопкерчилигин жогорулатуу маселеси. Эми бул жерден дагы телекөрүүчүлөр азыр ата энелердин баардыгы эки жакта жүрсө, миграцияда жүрсө, балдардын баары тааныштарында, мындай алыс туугандарында, чоң ата чоң энелеринде калып атат, ким тарбиялат деген маселе көтөрүлөт да. Эми бул жерде биз азыр баардык эле нерсени биз күнөөнү мектепке да коюп атабыз. Бир нерсе болсо эле мектепти күнөөлөйбүз, мектеп тарбия иштерин алып барбай атат дейбиз. Бул дагы туура эмес да. Себеби мектеп, үй бүлө, коомчулук, социалдык чөйрө баардыгыбыз биргеликте ошо балдардын көз карашынын калыптанышына, балдарга тарбия берүүдө бир бирдиктүү иш алып барышыбыз керек болуп атат. Бул жерде мектеп жалгыз өзү эч качан бул проблеманы чече албайт. Же болбосо бир эле үй бүлө ошол проблеманы чече албайт деп ойлойм да. Ошондуктан баардыгыбыз бирдиктүү бир иш алып барганда, бир багытта алып барганда, ошондо ушул проблеманы мен чече алсак керек деп ойлойм да. Назгүл айым, сиз кандай дейт элеңиз? Чындыгында эле кылмыштуулукка барышка, өз жанын кыйганга интернет күнөөлүү бүгүнкү күндө? Изилдеп көрдүңүздөрбү? Интернет ушуга түрткү берип атат. Түрткү берип атат, себеби жаш балдар мына азыр агай айтып кеткендей, интернетке кирип, ошол жактан булар маалымат алып, например, кантип, например, суицид жасаш керек же дагы башка эмелерди интернеттен карап туруп, ошодон көрүп үйрөнүп атканы бул ооба. Көп нерсени ошо интернеттен маалымат алып, эме алып атышат жаш балдар. Колдонуп атышат десем болот да. Абдыкалык мырза, жогоруда айтып калдыңыз да, биз ушул уюлдук телефон колдонбосун деп ушундай нерсени кабыл алып жатабыз, бүгүнкү күндө мектепте колдонбойт деп айтып калдыңыз да. Чындыгында эле эң башында уюлдук телефон чыга баштаганда бул нерсеге тыюу салынган болчу да, мектепке көтөрүп келбейт. Кийин кайра көнүмүш адатка айланып калды да. Бул нерсени башында эле колго алсак болбойбу эле деген дагы ой келет да. Эми мындай да, коомдо дагы ошо ата энелердин арасында да түшүнгөнү болот экен, түшүнбөгөнү болот да. Себеби алар дагы ошондой тарбияланган деп ойлойм да жеке. Себеби дегенде баягы жакшы атка бир камчы, жаман атка миң камчы деп ата энелерге туура сөз айтсак, кээ бирлер туура эле кабыл алат да. Кээ бир ата энелер өздөрүнүн укугун унутуп коюп, милдет унутуп коюп, укугун талап кыла баштайт. Мына биз күнү кечээ 3-февралда Ош шаардык билим берүү башкармалыгынын кезектеги коллегиясын өткөрүп, коллегия жана Ош шаарынын вице-мэри келди. Укук коргоо тескөө органдарынын өкүлдөрү келди. Ошондой эле шаардагы бардык билим берүү мекемелеринин жетекчилери менен биз ушул багытта сүйлөштүк да. Ушул биринчи талап өзүбүздөн баштайлы деп, сабак учурунда мугалимдер телефон колдонууга тыюу салдык. Экинчи талап ошо бала көтөрүп келе берсин телефонду. Анын да пайда жагы бар. Кайсы пайда жагын ойлойм. Бала окууга барып атат, кайсы жерде жүрөт, аны контролдоп турган бир багыты бар. Анан ошо сабак учурунда алар телефондорун жыйнап коюшат, өчүрүп, сабак бүтөрү менен алып кете берсин. Только сабак учурунда колдонбосун деген. Биздин азырынча мүмкүнчүлүк ошол. Бирок негизги жоопкерчилик жогоруда эжекебиз айткандай дагы ата эне өзүнүн көзөмөлүн коюш керек да. Мектептен башка учурларда бала анын кандай жакта колдонулат, маселе ошодо болуп атат. Жакшы, анан дагы мындай суроо пайда болот да. Ушул ата энелер менен бүгүнкү күндө мугалимдер чогулуш, жалпы чогулуштарды жасап, мына ушундай түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатабы? Ошо коллегияда биз токтом чыгарганбыз да. Ар бир мектепте ата энелер коомчулук менен жана укук көргөө тескөө органдарынын өкүлдөрү менен, анан аймактык кеңештер бар, домкомдорубуз бар. Ошолорду чакырып, ошолордун катышуусуна ата энелерге биринчи түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз, профилактик иштерин. Анан ата эне бизден маалыматты алып, бизден кайсы бир мындай бир кеңештерди алгандан кийин анан үйүндө жеке баласы менен да сүйлөшсүн деген ойду тандап алдык да. Бул менимче туура нерсе. Ата энелер кандай жооп берди?
Ата энелер эми азыр мына чогулуштардан протоколдор алып атабыз. Ата энелер көп жагын туура эле түшүнүп атат. Себеби баланын ата энеси ошол ата эне болот атпайбы? Демек биз биринчи воздействие, таасирет ошо ата энеге болуш керек. Ата эне баласынын тилин билет бизге караганда жакшы. Ата эне баласынын характерин бизден да жакшы билет. Ата эне баласынын эмнени каалап атат аны жакшы билет да. Ошол себептен биз биринчи ата энеге таасир этип туруп, анан кийин чогуу анан балага таасир этели деген ойдо туура тандап. Мен де ошол агайдын сөзүнө кошулуп кетет элем. Кечээ күндөн 3 февралдан баштап биз ошол бүт Ош шаарынын ичинде бүт мектептерде азыр чогулуш ата энелер үчүн өткөрүп атабыз. Жаш өспүрүмдөр инспекциясы тарабынан жана ошол билим берүү башкармалыгы менен биргеликте чогулуштарды өткөрүп, ата энелерге түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатабыз. Ошол азыр бирок сиз айткандай ата энелер туура кабыл алып атат. Туура кабыл алып, көп ата энелер мурун мен көп чогулуштарда ончо көп ата эне көрбөйт элем. Чындыгын айтканда көп болсо бир мектепке бир 10-15 ата эне келиши мүмкүн эле. Бирок акыркы күндөрдө биз мына видеого тартып, сүрөттөргө тартып атабыз ар бир чогулуштарды. Аябай ата эне көңүл буруп, ушул информацияны мектептен алайлы деп келгендер көп болуп атат. Мен ошого да аябай ыраазы болуп атам. Соңку вакытта мисалы ушул өспүрүмдөрдүн өлүмүнүн көп катталуусу бул коомчулукта өзгөчө ойлонууну жаратууда, чындыгында социалдык тармактарда аябай талкууга алынууда, анан массалык маалымат каражаттарынан дагы байма-бай берилүүдө. Мына ушул нерсени биз байма-бай берип, ушул интернеттен талкуулап жатып, тескерисинче биз балдарды мына ушул жака үндөп жаткан жокпузбу? Аларды мисалы үчүн ушул интернет оюндары деле ошол нерсени биз жарнамалап койгон жокпузбу деген суроо жаралат да. Психолог катары сиз эмне дейсиз? Эми мындай да, баягы бизде өзү факт болгонго чейин бул кандай гана проблема болбосун көтөрүлбөйт да. Ошол факт болгондон кийин ошол бардык массалык маалымат каражаттары аябай телевидениедан болобу, ошол газета журналдардан болобу көп бере баштайт да. Анан ошол эки маселенин тегерегинде бир айга чейин, 2 айга чейин аябай ушу чыруу ызы-чуу болот дагы, андан кийин бул маселе акырындык менен унутулуп калат да. Ошон үчүн мисалы үчүн ошо интернет тармактарындагы оюндар жөнүндө бул бизге көп болду келгенине. Балдар муну көптөн бери ойноп атышат. Бул бир гана оюн эмес, абдан көп оюндар бар. Оюндун түрлөрү бар, сайттын түрлөрү бар. Мына ошол жерге кирип балдар ар түрдүү оюндар менен ойноп атат. Анан сөзсүз түрдө ал оюндардын баягы жакшы жактарын эмес, балдар жаман жактарын тилекке каршы алып атат да. Ошон үчүн мүмкүн болушунча бизден деле ошо Кыргызстандан ошо кээ бир оюндарды мындай блокировка кылып коюп атышат. Бирок кайрадан эле ошол оюн башка чат менен чыгып атат да. Ошондуктан мен ойлойт элем, азыркы учурда жакшы мектеп бул маселени сиздер колго ала баштаптырсыздар. Андан кийин бул үй бүлөдө ар бир үйдө азыр компьютер деген бар, жанагы планшет деген бар. Ар бир баланын, ата эненин өзүнүн телефондору бар. Кээ бир үйлөргө барсаң, мисалы үчүн бардыгы эле телефон чукурап көрүнгөн жерде отурушат да. Мына ушул такыр туура эмес. Мына ошонун дагы ата эне кичине бир көзөмөлгө алыш керек. Анан компьютерге балдар отурганда ошо бала кайсы сайтка кирип атат, эмне кылып атат, мына ошону дагы дайыма көзөмөлдөш керек. Андан кийин билесиздер, бизде шаарда жанакы интернет клубтарыбыз аябай көп болуп атат. Мына ошол эки клубтарга мектептин окуучуларын саат 6-дан кийин киргизбөө маселесин биз көтөрүшүбүз керек дагы, ошол жерде жабышыбыз керек. Эгерде саат 6-дан кийин ошол жерге балдар кире турган болсо, ошол клубка сөзсүз түрдө бир чоң суммадагы акча штраф төлөтүшүбүз керек. Ошондо балким бизде ошол эки балдарыбыздын баягы интернетке кирүүсү азаят. Мен айтат элем, мен как психолог катары балдарыбыз кечке чейин ушу телефондо отурат, телевизордо отуруп атышат. Андан көрө эшикке чыгып, мына таза абада 1-2 саат эшикте жүрүшүп, кичине кар менен ойношуп агай турабы. Андан кийин ошол эле андан көрө ошол эки интернетте отургучакты апасы атасы да өзлөрү да турат. Ошондон көрө ошо баласы менен бир китеп алып туруп, бир жомок окуп, жашынакай нерселерди китептен талкууласа, ошол балага көбүрөөк пайда берет да. Ошол интернетте ошо тиги телефондо отургандан көрө. Ошон үчүн ушул маселеге дагы ата эне көбүрөөк көңүл бөлсө, баягы биздин коомубуздагы балдарыбыздын арасындагы тескери көрүнүштөр мындай төмөндөйт деп ойлойм да. Абдыкалык мырза, кошумчалайсызбы? Мен дагы макулмун эжекенин айтканына. Анан биз педагог болгондон кийин ошо тарбия процесси менен непосредственно ошого шүгүрлөнгөндөн кийин биз дагы өзүбүз сунушубузду айтат элек да. Ошо илгери айтчу эле, бала эң кеминде 1,5 саат
жок дегенде. А старший класстарда 2 саат сабак менен даярданыш керек. Бала азыр жарым саат отурса отурат, отурбаса отурбайт. Мына ошонун өзү бүгүнкү күндө баланын окууга болгон мамилеси. Анан ата-эне да. Мурда биздин ата-энелерибиз маселелерди чыгарып, чогуу мындай талкууга алчубыз да. Азыр мындай үй бүлө жок деп айта албайм, бирок тилекке каршы өтө аз да. Мына ошонун өзү көп ойду жаратып атат да. Биздин ата-энелер демек баласынын келечегине мындай бир сын көз менен, түз көз менен карап ойлонушу керек болуп атат. Биз кимди тарбиялатабыз? Эртең биздин келечек муңдарыбыз кайсы коомду түзөт, кайсы коомдо жашаш керек дегендей бир чоң суроонун алдында ойлонушубуз керек болуп атат. Ошон үчүн биз азыр мектептерде жанагы соцпедагог деген эжекелерибиз бар. Ошолор дагы мына психологдор менен биргеликте ушул тартиби начар, турмушу оор кырдаалда жашаган, аз камсыз болгон үй бүлөнүн балдарына баягы эжекелерибиз айткандай башкача бир мамиле, башкача көз караш менен карашыбыз керек болуп атат да. Бала мектепке билим алам деп сүйүнүп кетиш керек болуп атат. Мен айтам, баягы сиз айтып атпайсызбы жогоруда, ошол интернет оюндарына кызыгып, жакшы нерсе аламбы деген ой жок да, бир башка бир нерселер да булар. Максаты дагы кайсы мен түшүнбөйм акыркы мезгилде. Биз максат коюп, жашоодо эртең могу кесиптин ээси болойлу, же болбосо мондай жашаш керек дегендей бир суроо жок да буларда. Ошон үчүн келечек муңдардын келечеги бизди кызыктырат да. Биз ошо бүгүнкү Кыргызстанды мындан жакшыраак кылып, мындан коозураак кылып ошолордун колуна тапшырышыбыз керек. Алар андан ары биздин мамлекетибизди бүтүн таза коом кылып сактап кетиш керек да. Биздин акыркы максатыбыз ошол да. Жакшы, мына ушундай жагымсыз окуялар чыккан убакытта эле тартипти, тарбияны күчөтүү керекпи же бизге тарбия ар дайым керекпи деген дагы суроо жаралбай койбойт да. Тарбиялоо катуураак кылып, мисалы жогоруда айтып өттүңүз, мурда мындай болчу эле, биз мугалимдерди укчу элек деген эми тарбия процесси процесси айттыңыз да. Негизи ушул нерсени биз дайыма эле традиция кылып айлантып алсак жакшыбы деген ой келет да. Туура, тарбия процесси татаал иштеген, бул бүгүн, эртең же бир саатта бүтө турган процесс эмес. Бул узак мөөнөттүү, системалуу, багыттуу жана максаттуу иш деп эсептейм. Анткени мына эмне себептен 0 башталгыч класстан 11-класс бала почти 12 жыл мектепте тарбияланып, дагы эле коомдогу бир активдүү бир жаран боло албай атканына капа болобуз да биз. Бул жерден биз албетте биз жоопкерчилик, биз ата-эне, жалпы коом дагы буга түз көз караш менен карап, биз бүгүнкү тарбия процессинде ишибизди 360 градуска буруп, биздин объект бала болгондон ошол бала менен иштешибиз керек болуп атат да. Анан дагы агай мен бул жерде айтып кетейин дедим эле да. Мындай тарбия процесси менен окутуу процесси бул биртиктүү процесс да биздечи. Албетте бөлүп кароого. Аны эч качан биз бөлүп карабаш, ажырата албайбыз. Анан азыркы учурда көп жерлерде ушу тарбия процесси болбой калды да. Себеби мен бир директордун өзүмдүн практикамда эле болгон бул нерсе. Ошо директор менен сүйлөшүп бир мектептин, ошондо директордун айткан сөзү мени ушунчалык таң калтырган да. Ал айткан: биз балдарга билим гана беребиз. Тарбияны үйүңөрдөн тарбиялап, ошо балаңарды үйүңөрдөн карай бергиле. Менин максатым ошо деп ушундай неме кылган да. Ошон үчүн ойлойм да, азыр көп жерлерде ошо эки башка карап калды да ушул маселегечи. Мына ошол дагы өзүнүн кандайдыр бир деңгээлде таасирин тийгизип атат. Туура. Ал директор жаңылган. Мен себеби дегенде дайым айтат да, окуу тарбия процесси. Ооба. Мына айтып колумузда көрүп атпайбызбы, айрым чиновниктер издейбизби, жетекчилер издейбиз. Билимдүү, таймашалабайсың, бирок тарбиясы жок жетекчилер деп деле толуп атпайбы? Айтканы башка, жасаганы башка болот. Ошон үчүн мен туура айтам, эжекеге кошулам. Окуу тарбия процесси бул ажырагыс бүтүн нерсе, аны ажыратууга да болбойт, аны чогуу бирдейликте алып кетиш керек. Ошо эртеңки күнү биздин коомго кандай адам, тарбиялуу адам керекпи же болбосо жакшы адис керекпи деген бир суроону бизден бир адам берди эле да. Анысы кандай, мына ошо суроону ар бир ата-эне, ар бир мугалим биз өзүбүзгө берип, ошо суроого бир жоопту издеп табышыбыз керек да. Эртеңки күнү биздин коомубузга кандай адам керек? Кандай адамды биз тарбиялап чыгарышыбыз керек? Ошол адам эртеңки күнү биздин ошо жашообузду улап кете алабы? Биздин коомубузду жакшынакай кылып куруп улап кете алабы деген суроого жооп беришибиз керек да. Жакшы. Мен билгенден бүгүнкү күндө шаардагы мектептерде укук коргоочулар бар, ар бир мектепте бар. Алардын тартибин көзөмөлдөп турат да, кандай иш алып баратат? Ошол жөнүндө айтып берсеңиз. Жашөспүрүм инспекциялары ар бир мектепте эмес, бизде жашөспүрүм инспекция 35 тескөөчү бар шаар боюнча. 56 мектепте карашат. Ошондо бир тескөөчүгө 2-3 мектептен келип калат да.
Анан биздин жаш өспүрүм инспекциялары көбүнчө ошо соц педагог менен завуч организатор менен биргеликте иш алып барышат. Ар среда күнү дем профилактики деп МВДдан бизге кагаз келген. Ошонун негизинде ошо приказ буйруктун негизинде биз ар среда күнү дем профилактика өткөрөбүз. Андан сырткары жанагындай юный друг милициянын жаш жардамчысы деген атайын отрядтарды түзгөнбүз ар бир мектепке, чтобы ошол жаш өспүрүм инспекциясына жардам кылып, ошол мектептеги болуп аткан бүт эмелерге көзөмөл кошо карашып турат. Андан сырткары эми көбүнчө ошол профилактика кылабыз, көбүнчө балдарга түшүндүрүү, именно ошол ар бир жасаган кылмыштын жоопкерчиликтери бар экенин түшүндүрүп кетебиз дайыма эме кылып. Ошондой профилактикалык иштерди өткөрөбүз. Жыйынтык кандай болуп атат? Эми жаш өспүрүм инспекциялары мектептерде пайда болгондон бери мына агай деле көрүп турат, аябай жакшы, мен ойлойм, көп балдарды биз сабакка тарта баштадык. Например, шаарда бизде аябай көп сабакка катышпай, окубай калган балдарды соцпедагог менен бирге территориясына барып, издеп таап окутуп атабыз, мисалы үчүн азырчы. Андан сырткары сабакка келбей, ата-эне да көңүл бурбаган балдар бар да, сабакка келбей, эртең менен мектепке чыгып кетип калат, сабакка кеттим деп. Ошондой балдарды 3 күн сабакка келбесе, биздин инспекторлор изилдеп, эмне себептен ал келбеди, ооруп калдыбы же сабакка бардым деп качып кетти үйүнөн, ошонун баарын изилдеп биз мына чогулуштарда постоянно ошону көтөрөбүз. Эмне себептен бала сабакка келбей атат депчи. Себеби азыркы күндө биз балдарды каякта эмне кылып жүргөнүн билип турбасак, азыр өзүңүздөр көрүп атасыздар, жаш өспүрүмдөр тарабынан кылмыштар, жаш өспүрүмдөргө карата кылмыштар көбөйүп кетти. Ошого биз эртең менен саат 8ден баштап эле балдар келип атканда эле директор, завуч бирге карап турабыз, канча окуучу келди. И списочно бизге келбеген окуучуну мугалимдер, класс жетекчилер бизге берет. Ушул бала келбеди сабакка, ушул бала 3 күндөн бери же ооруп атат, же ата-энеси телефон албай атат, бала келбей атат, ушул баланын үйүнө барайлы деп бизге эме берет. И ошо менен биргеликте биз барып, үйүнө барып, текшерип, эмне себептен келбегенин билип келебиз. Андан сырткары, мисалы үчүн түнү жогоруда айтып өттү, интернет клубтарда, интернет оюндарында отурат да, шаарда чыгып алып, ошол нерсени да көзөмөлдөп жатасыздарбы? 6дан кийин мүмкүн эмес деп койсо жакшы болот деген жакшы бир ойду айтты да. Ооба, биз өзүңүздөр байкасаңыздар, жылдын 2016 жылдын аягында, декабрь айында аябай чоң профилактикалык иш шаар боюнча жасадык. Бүт интернет клубтарга, кафе, ресторандарга, магазиндерге атайын плакаттарды илип чыктык. Оуду жасап, жаш өспүрүмдөргө киргенге уруксат жок депчи. Түнү киргенге, саат 10дон кийин киргенге уруксат жок деп. Себеби бизде закон бар, Кыргыз Республикасынын закону 2015 жылы чыккан 185. Ошол жерде айтылып турат. Саат кечки 10дон кийин жаш өспүрүм көчөдө жүргөнгө уруксат жок деген. Ата-энесинин коштоосусуз өзү жалгыз жүргөнгө уруксат жок деген бизде закон бар. Ошонун негизинде биз постоянно рейд жасап турабыз, профилактический рейд. Кечинде саат 10дон кийин бүт интернет клубтарды, кафе, ресторандарды, же болбосо бүт көчө, стадиондорду текшеребиз. Ошол жерде кармалган балдарды баардыгын алып туруп, бир жерге эмеге, отделге алып барып, ата-энелерин чакыртып, ошол жерде ата-энелерине түшүнүк кат жаздырып, анан ата-энелеринин колдоруна балдарын тапшырып беребиз. Жакшы, мына ушул иш-аракеттин жыйынтыгы жөнүндө да айтсаңыз, бүгүнкү күндө. Азыркы бүгүнкү күндө бул иш же дагы да ошого карабай балдар интернет оюндарына барытабы? Мурунга караганда азыр кечинде балдар түнү жүргөн азайып калды. Себеби мурун биз бир рейдте 10, 15, 20 бала кармап чыксак, азыр 5-6 балага түштү. Себеби тем более мектептерде де постоянно айтылып турат, что түнү кечинде саат 10дон кийин чыксаңар, ушинтип рейдтерде ата-энеңерге штраф салынат. Себеби бизде азыр ата-энелерге биз штраф салабыз. Соц өнүгүү башкармалыгы менен биргеликте түнү баласы көзөмөлсүз өзү жалгыз жүргөн болсо, биз 65 буйруктун негизинде, административдик кодекстин негизинде штраф салып, ошентип ата-энеге чара көрүп атабыз. Жакшы. Мына ушундай жакшы бир түшүндүрүү иштерин жүргүзүүдө балким психолог менен чогуу жүргүзсө жакшыбы деген дагы ой келет да. Абдыкалык мырза эмне дейт элеңиз? Бизде мектептерде соцпедагог деген мугалимдерибиз бар да, атайын балам. Анан алдын алуу деген каналарыбыз бар да. Ошо азыр эле жогоруда Нургүл эжеке айткандай, ошол адистер
ар бир жуманын 3-чү күнү ошондой көйгөйлүү балдар менен жекече иш алып барат да. Жекече иш кандай? Жолугушуу, аңгемелешүү, сабактагы же кайсы бир көйгөйдүн айланасында ошондо талкуу болот. Керек болсо аймактык кеңештин башчыларын чакырабыз. Если керек болсо мына эжекебиз окшогон психологдорду чакырып, ошол жердеги көйгөйдүн негизги себебин табуу максатында да биз анкета иштерин жүргүзөбүз. Анан ошонун негизинде келип туруп анан бир максаттуу ишти, мерчемди иштейбиз да. Же болбосо ошол баланын аркасынан конкреттүү көзөмөл коюлат. Же болбосо кандай бир комиссиянын көзөмөлүндө болот. Мына ушундай иштер менен мына мактанып айтайын дебейм, бирок мурдагы жылдарга караганда бир кыйла кескин өзгөрүүлөр пайда болду. Ата-энелерде кайсы бир даражада кичине жоопкерчилик пайда болду. Толук деп айта албайм, бирок мындай ЭДН сотрудниктери мектепке мурда жөн эле барып кеңеш жүргүзүп койчу эле. Азыр биз менен тең эртең менен келип балдар жоктогон жерде турат кадимкидей. Такай аралашып атат. Бул эми барган сайын баягы бири биз менен мындай биримдикте максаттуу иш иштеп атканыбыздын бир белгиси деп ойлойм да. Албетте биздин дагы көп пландарыбыз бар. Буюрса мына окуу жылынын аягына чейин бул нерселерди биз дагы иш жүзүнө ашырышка аракет кылып атабыз. Семинарларды уюштуруп атабыз, тегерек столдорду уюштуруп атабыз. Укук коргоо органдарынын жанагындай баланын, ата-эненин, мугалимдин милдеттери боюнча дагы көп маалыматтарды берүү менен жанагындай иштерди бир эффективдүү болуш үчүн аракеттер жасап атабыз да. Жакшы, анан дагы чоң класстарга мисалы психологиялык сабактарды киргизип койсо болобу? Эми мындай да. Муну биз чечпейбиз да. Өзүнүн окуу. Негизи сиздердин оюңуз. Эми бизге, конечно, бул азыр психолог деген адистин өзү бүгүнкү күндө дефицит экенин биз баардыгыбыз билебиз да. Бул эжеке макул болуп менен. Анан биз күнү келгенде бул эжекелер талашка түшүп калат. Кайсы бир мектептерде параллель иш-чара болуп калса, каяка барышын билбей калат. Бирок ошон үчүн биз аларды алдын ала график түзүп, ушу көйгөй чыккан именно мектептерде аларга биз жардам берсин деп суранабыз. Мына жакында эле Нургүл эжеке айтып кетсе керек, билет. Мына мэриянын алдында мобилдүү топ деген пайда болду. Мобилдүү топтун курамында ошо психолог бар, соцпедагог, тажрыйбалуу мол болгон жанагындай тарбия процессинде өзүнүн орду бар андай тажрыйбалуу мугалимдерди кошконбуз. Тиешелүү адистер ошондой көйгөйлөр чыккан жерлерге тобу менен барат дагы. Балким ал жерде психологдун жардамы керек. Балким соцпедагогдун жардамы керек болот. Ушундай өзүбүздүн бир аракеттерди жасап, ошол жерде көйгөйдү чечүүгө аракет кылып атабыз. Буюрса бул жаңы гана кадам таштады. Балким окуу тарбия процессинин жүрүшүндө мунун жакшы жактары болсо биз дагы бир уну коомго алып чыгабыз деген оюбуз бар. Ошол жөнүндө кененирээк айтып бериңизчи. Мобилдүү топ кандай? Бул мобилдүү топту биз жакында эле түздүк. Себеби биз азыркы күндө өнүгүү башкармалыгы, билим берүү башкармалыгы, саламаттык сактоо департаменти жана биздин Ош шаардык ички иштер башкармалыгы биргеликте атайын ар бир эмеден бир отделден бирден адам алып, анан ошол психолог bizde шаарыбызда аз экен, мындайча айтканда даже почти жок экен. Ошол психолог менен бир психолог эжебизди алып мобилдүү группа деп коебуз. Атайын телефондорду беребиз. Атайын ошол Ош шаардын ички иштер башкармалыгынын телефону, соцзащитанын телефондорун берип коебуз ар бир мектептерге. Кайсы жерде мындай ушул мобилдүү группанын жардамы керек болсо, звонок менен звонить этсе эле биз ошол мобилдүү группа барып ошол жерге жардам кылып, ошол маселени чечкенге аракет жасайбыз. Гүлнар эже, сиз психолог катары айтсаңыз, ата-эне үйдө балага кандай мамиле жасаш керек, анан мектепте мугалим окуучуга кандай мамиле жасаш керек? Эми мындайда ата-эненин мээримин бала сезиш керек. Эгерде бала жан дүйнөсү менен ошо ата-эненин мээримин, бир туугандардын мээримин сезсе, мен ойлойм ошол үйдө эч качан мындай суицидке баруу, же болбосо жаман жакка баруу болбойт. Ошондуктан ошо теле көрүүчүлөргө мен бир кеңеш берет элем. Балдарыбыз мүмкүн болушунча толук кандуу үй бүлөдө тарбияланса, андан кийин ошо балдарыбызды бир мээримибизди төгүп, мээримибизди чачып, балдарыбызды жакшы көрсөк, мына ошол бала эртеңки күнү дагы жакшынакай бала болуп чыгат деп ойлойм да. Андан кийин мектепте дагы азыр ага айтып кетти, жекече иш алып барылып атат деди. Мен дагы айтат элем да, ошо жекече иш алып барууну көбөйтсөк биз, мүмкүн болушунча көбүрөөк кылсак, ошо мисалы үчүн бир класста бир 30 бала болсо, ошо 30 бала менен 30 башка жекече иш алып барганда дагы, мына ошондо дагы бизде мындай тескери көрүнүштөр азыраак болот.
Эми мен түшүнөм, азыркы учурда бизде мектептерде балдардын саны өтө эле көп болуп атат. Мисалы класс жетекчи болобу же болбосо мугалим болобу, соц педагог болобу, ошол эки ар бир бала менен иштөө алардын чындыгында мүмкүнчүлүгү да жок, убактысы да жок. Бирок мүмкүн болушунча ошол убакытты тапканга, ошол ар бир балага жекече мамилеге түзгөнгө аракет кылыш керек да. Ошондо биз мындай жакшы ийгиликтерге, жыйынтыктарга жете алабыз деп ойлойм. Анан сөзсүз түрдө ата эне менен мугалимдин ортосундагы байланышты да биз күчөтүшүбүз керек да. Мына мобилдик топ түздүк деп атат. Ошо мобилдик топто мисалы үчүн ата энелер өзлөрү болсо дагы абдан жакшы болот эле да. Ата энелер болсо мисалы үчүн катышса, мисалы үчүн баягы үй бүлөдө бар да оор балдар, мектептерде деле оор балдар бар. Мына ошо эркиндей ата энелерди акырын тартып туруп, ошо мобилдик группага 1-2 жолу кошуп туруп, түнкү рейд жасаганда алып чыгып, ошолорду өз көрүүсү менен көрсө дагы кандайдыр бир деңгээлде ошол ата энеге ошол нерсе таасирин берет да. Ошон үчүн анан ал дагы ойлонушу мүмкүн, балдарды ушундай кылып тарбиялаш керек экен, ушундай мамиле жасаш керек экен деген мындай ой калтырат да. Анан жалпы жолунан айтканда биз айтабыз го, баягы үй бүлө биздин мамлекеттин бир жакшынакай кичинекей ячейкасы. Үй бүлөдөн биздин мамлекетибиз курулат. Ошондуктан үй бүлө жакшы болсо биздин мамлекеттин эртеңки күндө жакшы болот деп ойлойм да. Жакшы, Абдыкалык мырза, сиздин маалыматыңыз бар да. Мисалы үчүн 1 жылдын ичинде ата энелер менен канча жолу жолугушуп турат, ата энелер жалпы жыйындар болуп канча убакытта бир болуп турат негизи? Бир окуу жылдын процессинде, ичинде окуу тарбия процессинде 4 чейрек бар да. 4 чейректе официалдуу уже 4төн чогуш өткөрөбүз. 56 мектепте. Ал эми бул плановый, пландан тышкары дагы биз жанагындай көйгөйлөр жаралып кеткен болсо кезексиз мындай чогуштар өтө көп өткөрөбүз. Мындан сырткары эже айткандай жанагындай тиешелүү адистердин жардамы керек болгон кайсы бир көйгөйлүү мектептерде өзүнчө план түзүлөт да. Алар боюнча өткөрөбүз. Бул темада эле эмес, жанагындай жаман заттар болот. Өспүрүмдөрдүн ден соолугуна зыяндуу болгон, тамеки зыяндуулугу дейбиз, башка дейбиз. Ошол темада укук коргоо темаларында дагы өтө көп аңгемелешүү дейбиз, тегерек стол дейбиз, андайлар өткөрөбүз. Мындан сырткары дагы биз анкеталар жүргүзөбүз да. Бала эмне менен кызыгат, дагы эмнени билгиси келет. Ошонун негизинде дагы биз план түзүп атканда ошол балдардын кызыкчылыгын эске алабыз. Анан эми чындап баланы сабакта кызыктыра албасак, мектепте бир кызыктуу тарбиялык иш өткөрбөсөк, жакшы баланын жүрөгүнө мындай сөз бар го, кол салып дегендей. Жакшы мааниде кол салып, ошону өзгө тарта билсек, анан бала мектептен качпайт да. Жакшы. Соңку суроо болсун. Сиздер адис катары жооп бербеңиздер, ата эне катары жооп бериңиздер. Өзүңүздөрдүн балаңыздарга бир күндө мектептен келгенден кийин канча убактыңыздарды бөлөсүздөр? Анан алардын интернетке отуруу регламентин же болбосо сабак иштөө регламентин көзөмөлдөп турасыздарбы? Мен жекече педагог катары айтып атам да, мына кичине класстагы бизде ортоңку, жогорку тайпа, кичине кенже класстар деп коебуз да. Кенже класстар менен анан ортоңку тайпа менен көбүрөөк иштеш керек. Мен жеке тажрыйбамды айтат элем. Ушу 5-класска чейин баланы жакшы кармасак, жакшы билим, жакшы тарбия берсек, андан ары бала эч кандай өзүнүн изинен чыгып кетпейт да. Биз ушу кичинекейинде жакшы карабай, көңүл бурбай коюп, анан бала кимден жардам алышын билбей калып атпайбы. Ошон үчүн жанагындай жаман коомдогу жаман адаттардан, жаман жоруктарга кириптер болуп атат да. Ошол себептен мен айтат элем, ошол бир система жүргүзүш керек үйдө дагы. Мына жөнөкөй эле мисалы күндөлүк. Ата-энелер жөнөкөй ата-энелер бар, күндөлүгүн карап коюш керек да, бүгүн кажа саат. Кээде мен сурап калам да, суроо берип. Балаңыз арызданып келсе, балаңыз канчасы, кайсы класста окуйт? Кайсы класста, кайсы кабинетте отурат? Класс жетекчиси ким десең, элементарный суроолорго жооп бере албай калат. Биз ошентип эле 1-2 суроо берип, ата-эненин мектепке болгон кызыгуусун аныктап койсо болот да, элементарный нерсе. Ошол үчүн айтат. Менин азыр балдарым чоңоюп калган, бирок 2 кичинекей неберем бар. Мектепке чейинки курактагы неберелерим бар. Эми буларды азыркы учурда баягы билим берүүсүнө биз көбүрөөк көңүл буруп, кружокторго көбүрөөк алып барып атабыз. Анан булар дагы эми убактысы менен баардыгын бөлүштүрүп, баягы убактысы менен мультфильмди көрсөтөбүз, убактысы менен китеп окуп беребиз. Мүмкүн болушунча баягы балага жакшы үлгү болгонго аракет жасайбыз. Анан бирок үй бүлөдөн сырткары дагы бизде мына билет, социалдык чөйрө деген бар, айлана чөйрө деген бар, жаратылыш деген бар. Алардын дагы таасири дагы башкача болот да. Ошон үчүн ушул факторлордун баардыгын биз эске алышыбыз керек деп
билем. Жакшы, сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Атайын убакыт бөлүп, жакшы маек куруп бердиңиздер, жакшы бир маалыматтарды жалпы телекөрүүчүлөргө айтып өттүңүздөр. Ишиңиздерде ийгилик болсун. Бар болуңуздар. Сиздер Илим жана билим телеканалында педагог көрсөтүүсүнө ортоктош болдуңуздар. Аны мен Сейит Амираев алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар.